Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. ЛТРде 29-июнь бүгүн жекшемби, Билерман Ордо. Бүгүн сиздер үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр биз атайын чыгарылышы тартууламакчыбыз. Алар кимдер дебейсиздерби? Буга чейин биздин студияда ойноп жүргөн шоу бизнес өкүлдөрү, тамадалар, алып баруучуларды бүгүн дагы биз Ордобузга чакырдык. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү катышууларды Ордого чакырууну баштайбыз. Биринчи катышуучубуз Давлет Жамшит уулу, алып баруучу, учурда муниципалдык кызматкер. Кийинки катышуучубуз Төлөгөн Абжапаров, Ош шаар маданият башкармалыгында кызматкер, алып баруучу. Кийинки катышуучубуз Темирлан Рустамов, тамада, журналист. Кийинки катышуучубуз Жомарт Доранбек уулу, алып баруучу. Манас Орунбаев, тамада, алып баруучу. Кесиби боюнча туризм тармагында адис жана команданын капитаны, маданияттын мыкты кызматкери, эстрадарчысы Замир мырза. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзмөкчү. Биз ойлойбуз, оюн буйруса кызыктуу өтөт деп. Дагы бир жолу кош келипсиздер, Замир мырза. Буйруса мына сиздер ойногондон бери бир топ убакыт өтүп кетти. Маанайыңыздар жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Телекөрүүчүлөр менен учурашканча эки ооз сөз сизден. Чоң рахмат, саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Дагы болсо биз кубануу менен бүгүнкү куттуу студияга келип отурабыз. Бүгүнкү оюн абдан кызыктуу болот деп ишенебиз. Суроолор да абдан кызыктуу болот деп ишенебиз. Командабыздын маанайы жакшы. Буюрса жакшы оюн болот деген чоң үмүт менен келдик. Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден келген суроолорду адаттагыдай эле оюнга коюп атабыз. Көрүп турганыңыздарда, бүгүнкү оюнда шоу бизнес маданият тармагынын кызматкерлери бүгүн команда болуп келген. Негизи Замир мырзанын командасы үчүн бул биринчи оюн эмес. Эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюнду баштадык. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биздин монитордогу даректерди жазып алыңыздар. Уюлдук телефондорду алабыз жана биздин Инстаграмда баракчаны ачабыз. Билерман астыңкысылча Ордо биздин Инстаграмдагы расмий баракчабыз. Катталыңыздар, суроо калтыңыздар. Билерман Ордо Фейсбукта баракчабыз бар. Билерман Чекит ТВ күчүкчө mail чекит туруп биздин электрондук дарек жана YouTube'да Билерман Ордо көрсөңүздөр болот. Кат аркылуу Шарлин көчөсү 330 Билерман Ордо деп жазыңыздар. Биздин оюндун башкы өнөктөштөрү менен тааныштыра кетейин. Адаттагыдай эле башкы өнөктөшүбүз бул Барбол кондитерлик фирмасы. Барбол адал таттуу, дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди жана телекөрүүчүлөрдү кубандырып келет. Чоң рахмат Барбол компаниясына. Жана дагы бир өнөктөшүбүз Таев Костюм. Таев Костюм сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Замир мырза, команда оюнга даярбы? Даяр. Анда эмесе биз оюнду баштадык. Эсеп монитордо 0-0. Биринчи раунд. Биринчи раунд. Бүгүн оюн кандай эсеп менен жыйынтыкталат? Алдыдагы убакыттарда көрөбүз. Сөз арасында команданын курамында жаңы оюнчулар менен да тааныштыра кетебиз. Сиздерге каршы Бешеналуу Иманалиев, Жалал Абад шаарынын тургуну. Урматтуу билермандар, учурда дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы түрк мамлекети тарабынан чыгарылган Курулуш Осмон деген тарыхый сериалды баарыбыз билебиз. Учурда биздин ЛТРде да бул сериал кетип жатат. Башкы ролдо Бурак Асчевит түрк актёру ойноп жатат. Ушул сериалда Орхандын аялы, кинодо каарман Орхандын аялы ислам динин кабыл алаарда өзүнүн мусулманча ысымын түшүндө аян катары көргөнүн айтат. Түшүндө өзүнүн мусулманча ысымын аян катары көргөнүн айтат. Ал эми анын ысымын Осмон төмөндөгүчө жоруйт. Бул нерсе, мен бир нерсени назарга тототам, Жомарт. Бул нерсе баткакта ачылган гүл. Демек, сен дагы динсиздиктин баткагынан суурулуп чыгып, исламды таптың. X сыяктуу ачылдың. же болбосо ушул гүл сыяктуу ачылдың дейт.
Сиздерге суроо. Бул жерде X деп кайсы гүл назарга тутулуп жатат? Эгерде сиздер көргөн болсоңуздар, балким оңой табышыңыздар дагы мүмкүн. Латын тилиндеги аталышы 5 тамгадан турат. Ал эми балким мусулманча аталышын тапсаңыздар десепке алына берет. Минута кетти. X дегенде кандай тез гүлдөп чыгабы баткактын арасынан? Жок, бул немеде суроодо ошол X ошол. Ал деген мындай жаптын ичинен сурулуп чыгып, баткакта калып калган элдин ичинен, мисалы үчүн пайгамбарыбыз ошол. Кайсы гүл ушундай сурулуп чыгат? Кайсы гүл мындай 5 эле тамгадан латын тилинде. бизбече айткан неожиданно мындай бир сыйкырдуу болуп өзүнчө бир деген жер болуп атат да. Аты деп атат, бирок Беш тамга. Аял кишинин аты болот да ошондой. Мисалы үчүн Гүлдүн бар. Айшара Рухман. Баткактын арасынан гүл асылып атпайбы? Кайсы баткак гүл жерде мен болбойбу? жерденби? Бул эми Ооба, ситуация ошондой болот да. Бул башка жерде. Таш эмес, Кыздардын аттарын айтайлы азыр. Көп немеге өтүшүн керек жок. Кыздардын гүлдөрдүн аттары. исламда. Гүлдүн аты. Гүлдүн атынан. Менде жооп даяр. Даярбы? Урматтуу алып баруучу, биз суроого жообубуз даяр. Баарыбызга эле белгилүү болгондой, баткакта өскөн, сууда өскөн абдан кооз гүлдөрдүн бири бул аты дагы көп таанымал, бул лилия гүлү. Лилия гүлүн арабчасын бирок билбейт экен, бирок ошо лилия деген ат дагы өтө популярдуу. Ошондуктан мен ойлойм, ошол арабчасын айта албайм, бирок ошол лилия гүлү экенин билем да мен. Жооп кабыл алган. Демек сиз лилия гүлү деп эсептейсиз. Кинодогу ошол аталышы 7 тамгадан турат. Муну Орто Азия элдери көп кыздарга бул ысымды көп ыйгарат, айрыкча Өзбекстанда. Туура жооп. Кинодогу мусулманча ысымы бул Нилюфер деп аталат. Нилюфер деп. Ал эми латынча аталышы лилия эмес, лотос деп аталат. Урматтуу Замир, лотос. Сиз балким бир аз жаңылып калдыңыз. Мен сиздерге бул гүлдү көрсөтүп да коеюн. Мындай айрыкча мындай көлмөлөрдө ушул гүл лотос, түрктөр муну нилюфер деп, нилюфар деген аттар көп биз билебиз. Азырынча эсеп 1-0 телекөрүүчүлөр тарапка. Телекөрүүчүлөр лотос деген аталыш оюңуздага келди келбедиби, Замир? Жок, лотос келбеди, лилия келди. Себеп дегенде 5 тамга дедиңиз, андан сырткары лилия да ошентип өсөт го. Нилюфар деп бул ысым аябай көп таралган. Экинчи раунд сиздерге каршы Мээримбек Тургунбаев Кадамжай районунан суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. Ушул нерсе үчүн, урматтуу команда, дүйнөнүн 90-95% өлкөсүндө дейин оң кол көтөрүлөт экен. Оң кол ушул нерсе үчүн. 5 же 10% гана өлкөдө сол кол көтөрүлөт экен. Бирок экөөнүн тең эле максаты бир. Оң кол дагы, сол кол дагы бир максатты аткарат. Сиздерге суроо, эмне назарга тутулуп жатат бул жерде? Минута кетти. Гимн болушу да мүмкүнбү? Шундай болушу мүмкүн. Улуттук гимн дагы 95%. 90-95% дегенде учурашуу деле негизи туурабы. 5-10% сол кол деген учурашкан баары жок андай. бул бирок Жапондар колу берип учурашпайт. Корейлер учурашпайт элбейт. Гимн боюнча айтылбайт абы? Жок, Ким сол колун уламай. жок, кыргыздар деле колду көкүрөк коет, башка көбүнө көрө бербейсиң. Азияда ошондой. Дүйнөнүн 95% дагы. Кайсы варианттар айтат. Оң кол көтөрөбүз го. Мен жооп берем деген. Ушундай сыяктуу нерсе эмес, а? Саламдашуу жакшы вариант болот. Дагы бир саламдаш. Немеге эмнеге көбүнчө баягы колдон Мисалы үчүн кредиткинде деле 95% өлкө дегенде бул жердин 95% дүйнө жүзү боюнча да баары эмне кылат? Тамактангандабы, эртең менен же физзарядка. тамактануу. Армия эмеге болбойт а бул? Солдаттар бүт адамзаттын дүйнө жүзү боюнча. Учурашуу. Андай саламдашуу. аял кишилерге дагы. Бул бирок мамлекеттердин деп атат да, ошондо 90%-инде ушул неме болуп атат туурабы? Бир 200 канча мамлекет бар болсо, ошонун примерно 200дөн ашыгы деп атат.
желге кайтар катар эмес нерсе жок болду. шак түрткенде Суроо бергенде ушундай болду да, мамлекеттин деген нерсе кетти да. Бул нерсе үчүн. Бул нерсе үчүн болот. Бул значит бир какой-то бир мыйзам же бир нерсе болот да. Жок. Эме добуш берүү эмеспи? Добуш берүү эмеспи? Оң кол менен Саламдаш жакшы берем. Оң Бул кол нерсе үчүн, саламдаш үчүн. Убакыт аяктады. Негизи бул абалга сиздер да туш болгонсуздар, Замир мырза. Сиздер да колуңуздарды көтөргөнсүздөр. Же ушул абалды көргөнсүздөр. Ар бириңиздер ушул кыймыл аракетти жасагансыздар. Жок, убакыт бүттү азыр. Көпөрөсүздарбы? Чалса болот. Ордодон жардам алсак. Ордодон жардам алсак болобу, урматтуу? Болот. Урматтуу Ордо, сиздердин жардамыңыздарга команда муктаж болуп атат. 20 секунд убакыт кетти. Эми ырдагандагы колду көтөрүп Сол колду Мен да ошону бир ойлондум. учурашуу көтөргөндө көкүрөк Жок, биз буну ар бирөөбүз бирок демин көпчүлүк мына Европа өлкөлөрүндө кол көтөрбөйт. Россия деле кол койбойт. Эч нерсе кылбайт, чындап. Анда учурашуу бизде вариант ошол эле окшойт. Жок, учурашуу эмес. сиз жакын арада Ордо жардамыңыздар бүттү. Урматтуу алпаруучу, мен алып жооп берүүгө аракет кылайын. Биз Ордо менен кеңешип Япония, Европа сол тараптуу жолго. Замир мырза. Ушул эми просто өзүңүз чечип чыгарасыз. Биз Ордо менен кеңешип ушул жоопко токтолдук. Бул нерсе жана жолдо попутка токтоткондо, такси же машина токтоткондо колдумду иштеткенде оң колду иштетебиз. Айрыкча баягы немеде болбойбу? Ар кандай мамлекеттерде оң тарап, сол тарапта жүрөт го. Ошол 10% менен 5%-ын ичинде сол тарапта жүргөн жол. Британия. Эми оң рульду Оң эле суроо бекен? Замир? Оңой эле суроо бекен? Жок, кызыктуу суроо экен да, оңойду айта албайм. Жооп туура. Бул автоунаа токтотуу. Автоунаа токтотуу эрежесине ылайык. Басымдуу өлкөлөрдө бизде анын ичинде биз оң кол менен токтотобуз. Май кызматкерлери да оң колун көтөрөт. Себеби бизде сол тараптуу жүрүү. Ал эми Англия, Япония сыяктуу өлкөлөрдө сол колду көтөрүп токтотот экен. Себеби ал жакта оң жактуу жүрүү. 1-1 эсеп. 1-1. Менче Ордодон мындай вариант айтылды окшойт, сагымызда таранып, кийин Жомарттан дагы менче кечирээк келип калды бул пикир, балким. Оюн улантылат 3-чү раунд. көп вариант айтып алыпмын мен. 3-чү раунд. Тынчтык Кубатбеков Кытай Республикасында иштейт, жашайт, биздин мекендеш Цзянчжоу провинциясында. Урматтуу команда. 1976-жылкы ремейкте башкы каарман куугунтуктан качып, эмненин түштүгүнөн түндүгүнө карай секирет. Сиздерге суроо. Убакыт кетти. 76-жылда кайсы кинода аталган? Жеремек башка кино болушу да мүмкүн да, чынбы түндүгүнөн түштүккө секирет. Түндүгүнөн түштүккө болсо, Германия ошол жылдары неме болгон. ГДР менен ФРГ болгон да. Эки бөлүнгөн түндүк түштүгү. Ошол 76-га популдукка. 76-жылдары. Северный Кореяч? Ошолдогу вариант. Корея. Жок, ал бирок ол 76-жылдагы тематикага тиешеси жок. Алар ол мурун бөлүнгөн да. Ремейк болот да, кайра тартылат бул ошол мурунку тасма. Мурунда болгон бирок кийин кайра кайталат. Ошону кайра дагы жаңы Бирок куугунтукталып атат да, кандай болот ушунда? Каарман дейт. куугунтукталган болсо, анда ошол жылдар тартылган Штирлиц боюнча кинолордун бир
үзүндүсүндө болсо керек деп биз жооп бере алабыз, ошондой эле башка вариант ошондо эмненин түштүгүнөн түндүк болуп калат? Германиянын түштүгүнөн түндүгүнө. ооба, ошондой эле мейли. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Штирлицде мындай момент бирок жок. Ал кинодо назарга тутулган кино, туура жоопду айтып атам. Бул дүйнөлүк соода борбору имаратынан, эсеңиз Замир мырза, түштүгүнөн түндүккө карай дары менен өткөн эпизод бар. Эстедиңизби? Мына ошол абал жөнүндө дүйнөлүк соода борборунун түштүгүнөн, ал жерде эки имарат бар да билесиз. Эки имарат бар. Азыр жок болуп калган. Азыр жок болуп кетти. 2-1 эсеп. 2-1. Тынчтык Кубатбеков телегөчө тарапка дагы бир упай алып келди. 4-чү раунд. Керек болсо полицейскийлер дагы азаматсың дейт агачы. Кармалгандан кийин азаматсың. Александр Герасименко, Новочебоксар, Чувашия Республикасынан силерге каршы суроо берет. Чыгармачыл чөйрөдө эмне жаңылыктар, Замир мырза? Чыгармачылыкта изденүү, жаңылануу. Акыркы репертуарыңыз кайсы болду сиздин акыркы чыккан? Мейли деген чыгармам болду. Клипи чыкканбы? Жок, эми тартылат клипи. Сөз оonu ким дегендей? Өзүмө таандык. Өзүңүзгө таандык. Автор өзүңүз. Ооба. Азырынча аудиосу гана бар. Ооба. Убактыбыз болсо уга алсак керек. Балким оюн соңунда, э? Түшүнүктүү. Александр Герасименко сиздерге төмөнгөдөй суроону берет. Мына эми балким сиздерге бир аз жакыныраак суроо болушу мүмкүн кайсы бир деңгээлде. Россиялык ырчы жана жазуучу Симон Асиашвилинин айтымында 1995 пайда болгон атактуу бир хитке 2013 жылы Россиянын дагы бир ырчысы бир ырды чыгарган жана ошол 95 жылдагы ырга мындай жооп катары чыгарган деп Асиашвили эсептейт экен. Ошол ырга ушул ырчынын ыры жооп катары чыгып калган деп. Бул ыр дагы 2013 жылы аябай хит болгон. Азыркыга чейин көпчүлүк адамдар тарабынан угушат ушул ырдычы. 95 жылы чыккан ырды азыр дагы угушат. Аябай хиттигин булар кетирген жок, бул ырлар жоготкон жок. Россия, экөөсү тең россиялык ырчылар. Урматтуу билермандар, 95 жылы чыккан ырды аталышын тапкан болсоңуздар, демек сиздер 2013 жылы чыккан ырды дагы таба аласыздар. 95 жылы чыккан ырды эркек ырчы ырдаган, 2013 жылы чыккан ырды аял киши ырдаган. Кайсы ыр жөнүндө сөз кетип жатат. Бири-бирине жооп болгон деп айтат да. Кетти минута. 95-жылы кайсы ырлар азыр 95. Кайсы ырлар хит болгон 95? Сиздердин балыңыздар. Мен азыр эсте албайт. Неме эмес, ласковый май архоркилер эмес, а? Жок, ласковый майлар ага чейин болгон. 2000'дегилер бир рукберктер да. 2013 жылы кайсы хит болду? Москванынбы? Орустар. Россияда кайсы? Кийин баягы Наталья Саталилер жаңылап чыккан. О боже, какой мужчина. 2013 чыккан эмес, а? Ошондой чыгышы мүмкүн. Аял киши ырдаган. Бирок немен ким ырдаган? Маанисине келбей атат. Кыз аял 95-жылы балким эркектер жөнүндө ырдаган. Ах, какая женщина, какая... О боже, какой мужчина. Ах, какая женщина деп ырдап, анан 2013 эме деп ырдашы мүмкүн да. О боже, какой мужчина. Какая женщина, бирок 95 эмес. 90 кыйла эле эрте эле. Ой, чүй. Балким башка вариант чыккан, 95-тер чыккан. Ушуга эле токтоло берели, чечим единогласно уже убакыт кетиргенде. Вариантты ойлонуп. Дагы ойлоно берели, бирок бар. Бирок негизи ой келбейт. Экөө тең ушул. Ушуга эле токтоло. Замир. Ким жооп берет?
Мен өзүм жооп берейинби же Жомарт? Жомарт сен жооп бер. Жомарт мырза. Команда менен азыр бир катар кеңештик. Анан кеңешип азыр 95-жыл десек ошол жанагы ах, какая женщина, какая женщина деп. Ошол ыры чыккан го. Эми ошол примерно ошого элестетип атабыз да, 95-жыл чыкса 2013-жылдар жанагы о боже, какой мужчина деген ыры бар го. Наталья. Ошол ыр ушул эки ыр жөнүндө тема болуп атат го деген чечимге келдик команда менен. Бири-бирине жооп болгон деп. Себеп дегенде мунусу аялдар жөнүндө, мунусу эркек жөнүндө айтыпчы. Мырза жөнүндө. Чындыгында бул ушундай ах, какая женщина жана о боже, какой мужчина деген Натали менен фристайл тоонун ыры бири-бирине жооп болгон деп Асияшвили эсептейт экен. Жакшы эсеп эки. 5-раунд. Натали ырдап чыккан. Азыр дагы популярдуу десек болот. Манас тапты главное. Манас таптуу. Коюнга көтөрөйлү. Шумунан зале ресторана деп. Аябай мына Замир мырза ошол биз да ошол доордун баягы жигиттери болобуз. Аябай популярдуу болгон. Азыр дагы ырдалат да. Команда даярбы, Замир? Буюрса даяр. Алмазбек уулу Тыныбек Лейлек районунан силерге каршы суроо берет. Билл Гейтс бир телеканалга интервью бергени бар. Жана ал жердеги пресс-конференцияда айталык журналисттердин сурооуна жооп берип, маек куруп берген да. Ошол жерде журналисттердин бирөөсү суроо узатат. Сиздин ийгилигиңиздин сыры эмнеде деп Билл Гейтске. Билл Гейтс болсо унчукпастан өзүнүн костюмун төш чөнтөгүнөн блокнотунан бир кагазын алат дагы тек журналистке сунат. 1 айлык чыгымдарыңызды жазыңыз, менин жардамчым сизге ошол акчаны которуп берет дейт. Тек журналист ага түшүнбөй эле кайра ошол суроосун бере берет. Эч өзгөртпөйт. Ийгиликтин сыры эмнеде, ийгиликтин сыры эмнеде деп. Билл Гейтс болсо кайра эле ошол жоопту бере берет. Журналист айтат, мен сизден акча сураган жокмун, сиздин ийгиликтин сырын сурап жатам дейт. Бир аз мындай ызалангандай болот да. Ошондо Билл Гейтс таң калыштуу бир сөз менен жооп берет да. Эмне деп жооп бериши мүмкүн журналистке? Ийгиликтин сыры эмнеде деген? Кетти 20 секунда. Ийгиликтин сырын айтпайт окшойт эле. Ийгиликтин сыры. Жакшы. Бир убакыт менен байланыштырып дейм да. Сол 1 айлыкты дагы эсепке алыш керек да, 1 айлык эмеңди төлөп берем деп атпайбы багы эмнеле расход чыгымды. Эмне деп? Жакшысын бербей эле кой деппи? Жок. Же бербей эле кой деп. Же оор болгонмо ошол суроолорго жооп берип атып, мисалы үчүн мындай мен мисалы үчүн көпчүлүк эле Замир адамдар айтат го, мен 20 секунд аяктап калды. Замир мырза. Эмне деш мүмкүн Билл Гейтс? Билл Гейтс Жомарт мырза жооп берүүгө аракет кылсын. Жомарт. балким бир бул жерде бир манипуляция жүргөн болушу мүмкүн деп мен жеке менин оюм болуп атат. Эми команда сен жооп бер дегенде. Билл Гейтс эми билесиздер да, бул Microsoft ачкан киши, анан ошол журналисттерге неме кылып аткан бир какой-то бир эл менен иштеген бир методика колдонуп, анан аягында суроо кызыганда ошол менин өмүрлүк жарым дегенде бир жооп болгонбу деген менде ушундай пикир келип атат да. Буга. Түшүнүктүү жооп кабыл алынат. Мен ийгилигимдин сыры менин өмүрлүк жарым деши мүмкүн. Поддержка кылган, мага колдогон, башында биринчи көмөкчүм ушул болгон дегенде бир. Туура жооп. Билл Гейтс мынтип айтыптыр да. Мен бир да шансты колдон чыгарбаймын. Эгерде сиз 1 айлык чыгымдарыңызды жазып бергениңизде дептир. Балким мен сизге өмүрүңүздүн аягына чейин жете турган акчаны бермекмин. Сиз ийгиликтин сырын колдон чыгарып жибердиңиз дептир. Ийгиликтин сыры келген болчу сизге. Мен сизге узак сөзү сүйлөбөй эле, ийгиликтин сыры мына ушул болчу. Эгерде сиз макул десеңиз, мен өмүрүңүздүн аягына жете турган сумманы жазып берет элем. Эмне кыласыз мени кыйнап дептир да. Колдон шансты чыгардыңыз дептир. Мына ушул жерде логика. Тилекке каршы команда таппай калды, Жомарт мырза. Бирок бул жерде Билл Гейтс сен шансты колдон чыгардың. Ийгиликтин сыры мына ушунда болчу демекчи экен. Эшерсе эмес оюнду улантабыз. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Жакын мезгилде Манас мырза, той сезону көп эле болобу же бир аз
тыныгуу бу азыр жайкы сезон кандай дейсиз? Кышкыга караганда тыныгуу бир аз болот. Кышкыга караганда той көбүрөөк болот. Негизи бир аз тыныгуу болот, себеби эл дагы эс алат, бул учурда чөптө болот, жайлоодо, көлдө. Ошон үчүн эс алуу. Тойлор бир аз сейилдей түшөт, Ооба. Исамидин уулу Жантурали Япониядан биздин мекендешибиз суроо бериптир. Урматтуу билермандар, Японияда балдары өспүрүм курактан өтө элек аялдардын иштөөсүнө уруксат берилбейт. Себеби эне жумуш менен алек болуп жатып, бала тарбиясына көңүл бура албай калышы мүмкүн деген ойдо. Демек бул жерде бала тарбиясына чоң маани бергендигин байкап жатабыз. Ал эми эки перзенттен ашык төрөп, тарбиялап өспүрүм курактан өткөрүп чоңойтуп койгон энелер өмүр бою иштебейт экен. Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн эки жанынан көп баланы төрөп өстүргөн энелер өмүр бою иштебей өтүшөт? Мунун сыры эмнеде? Кетти минута. Мен неме примерно оякта рождаемость аз го. Ошол эле себеп го менимче. Чектөө да. Тарбия бериш үчүн. Чектөө бул эми үстүртөн да, дагы үстүртөн бул. Дагы ошол неменин ичинде мааниси өтө тереңирээк болушу мүмкүн. Экөө өмүр бою ата энесин багабы жаганда ого иштебейт. Анан Японияда эме да бар, билесиздерби? Адамдар жеген ресторандар бар да. Кадимки. Коркунучтуу жок. Ошондой ресторандар бар. Менимче ушул теманын үстүнөн эме кыла турган болсок, мисалы үчүн именно балдары ал жакта азыр кары муун көбөйүп кетти да. Өтө чоң көбөйүп кетти. Анан кийин көбүрөөк балалуу болсоңор, анан ошо балдарыңар, мисалы үчүн 2 деп атпайбы цифрадачы. Андан ашык андан ашкан болсо деле конкретно иштебейсиң деген мааниде уже экон болот да. Силер көбүрөөк балалуу болууга деген маани жатат деген стимул жатат. Төлөп пул төлөп берет. Иштебейт деген Берет ал сөзсүз. Бул ар бир менимче ошол көп балалуулукка алып барат. Жок, адан дагы башка бир терең бир маани бар бул. Балдары өмүр бою багабы ата энесин. Менимче ошол Мыкты тарбия берип деп атпайбы жерде. Замир мырза, бул суроого ким жооп берет? камчы кызы шайчы айткандай эле 5 балаларга Эмне үчүн эки жанынан көп бала төрөп өстүргөн энеге өмүр бою иштебейт? Демек бул мамлекет тарабынан ага акча төлөнүп берилет деген сөз. Бирок эмне үчүн? Бул жерде кандай сыр бар? Урматтуу алып баруучу жооп бергенге аракет кылайын мен, урматтуу жамаат. Биз бул суроого мындай жоопко токтолуп атабыз. Японияда бир бала тарбиялаштагы өтө өстүрүп чоңойтуш алар үчүн өтө баягындай чоң убакытты талап кылат. Анан алар деги эле бала тарбиялаганга өтө чоң маани берет да. Анан эки балалуу болгондор бүтө энергиясын, убактысын эки балага берсе, мамлекеттик ишке же болбосо коомдук бир иштерге аял киши көп эффект бере албагандыгы үчүн ага мамлекет баягындай көмөк катары жардам берет албетте, бирок ошол эффектүүлүгүн жоготкондугу үчүн аны ошо жумуштан бошотот деген пикирдебиз да биз. Жооп кабыл алынат. Ортодон сурап көрөйүн. Сиздердин кандай оюңуздар бар? Урматтуу алып баруучу, билебиз, бул Япония дүйнөдө биринчи орунда турат өмүр узактыгы боюнча. Биринчи, анан экинчиден албетте бул дагы бала өстүрүү, бала көбөйтүү боюнча дагы бул мындай демография маселеси болуп атат. Ошондон улутту сактап калуу, атайын улут үчүн келечек муунга, келечекте улуттук демографияны өстүргөнгө кызмат кылгандыгы үчүн ушул бизде мына улут тарбиялаган, баланы тарбиялаган чоң жумуш деп аларга чоң мындай көмөк берет. Экинчиден албетте мугалимдерге да кандай көмөк берсе, ошондой үй бүлөгө дагы жаш бала карагандарга да ошондой бир чоң стимул болот. Ушул себеп болсо керек. Түшүнүктүү. Сизде пикир барбы Семете? Эгер мамлекет өзүнүн камкордугуна ала турган болсо, ал адам узак жашашы мүмкүн да. Бул жашоо прожиточный минимум деп коет орустарда. Жашоо узактыгын колдоо максатында иштелип аткан болуш керек. Эгер иштеген адам балким чарчап, ден соолугу начарлап ажырашы мүмкүн. Ал эми иштебей мамлекеттик камкорлуктагы адамдар спорт менен машыгып, өзүнүн ден соолугуна кам көргөнгө бир топ убакыт болуп калабы деген ой. Түшүнүктүү. Туура жоопду айтам. Сагындын сөзүндө мандем бар, Замир мырза. Японияда өлкөнүн келечеги бала тарбиясы эң биринчи орунда турат.
Айрым учурларда эгерде жолдон өтмөктөн бир жаш бала келип калса деп атат, баардык машина токтоп турат, ал жаш бала өтүп кеткен. Себеби келечектеги биздин император деп билет экен да, мындай ушундай бир эме бар экен. Япония өкмөтү көп баланы төрөп өстүргөн энелерге сиздер бизге керектүү баланы төрөп бердиңер мамлекетке. Биз эми аларды тарбиялап алыш биздин колубузда. Алар үчүн сиздер иштеп энергия коротпоңуздар. Биз сиздерге пособие төлөп беребиз. Дагы тарбиясын көрүп берип, жакшынакай мээрим берип, бизге толук кандуу адам ресурсун даярдап бериңиздер деп, мына ушундай бир колдоо долбоору бар экен да. Бизге ушунча айталык 4 баланы дейлик, Замир мырза. 4 баланы төрөп өстүрүп бердиңиз, бул өтө чоң жетишкендик дейт экен да. Себеби бизде келечекте мына ушул балдарыбыз ээлейт. Сиз акча жагынан камсызданабаңыз дегендей тарихтеги колдоо экен бул. Ушул себептүү өмүр бою энелер иштебейт экен Японияда. Жетиштүү акчаны мамлекет өзү төлөп берет экен. Кайрадан телевизор тарапка упай кетти. 4-2 болуп калды. Исамидин уулу Жантөрө Али телевизор тарапка дагы бир упай алып келди. Чамдаңыздар, 7-чи раунд. Жомарт мырза канча жылдан бери алып баруучулук кызматты аткарасыз? Мага быйыл 11 жыл болду. 11 жыл. Сиз үчүн алып баруудагы эң оңой жана эң оор эмне? Той алып барасыз, иш чараны алып барасыз. Негизи эң оңою булундан энергия алгандыгыбыз. Анан эң оору өтө көп сөз болуп кеткендиги да. Кыжалатчылык алып келгендиги да ошол сөздөн. Убагында башталбай. Сиз ушу 11 жыл аралыгында чакыруу билетиндеги саатка ылайык башталган тойду көрдүңүзбү? Ооба, көп эле көрдүм андайларды. Мисалы үчүн 6-да жазылат, 6-да башталат. Бул көбүнесе баягы бизде эми биз түштүктө той алып барабыз да, Ошто, баягы Жалал абад экен. Бизде мындай көнүмүш адат болуп калган да. Бизде 600, 500, 400 адамчы. Көбүнесе баягы чаканыраак той кылат го бизде 150, 200 адам. Бирок ошолордуку көбүнесе убагында башталат да көбүнесе. Бирок кээде менин машыман өткөн бир 650 адам деле өз убагында башталган күндөр болгон бирок. Ушундай тойлор барбы? Бар. Бардык нерсе сыйда эле жатат да негизи. Ошол. Азимбек Матраимов Баткен районунан сиздерге каршы суроо берет. Давлес болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн. Сизде ушундай учур болгонбу? Ооба, өз убагында башталган той болгон. 18:00-дө. 5 мүнөткө чыгабыз да. 5 мүнөттө. Мана сиздечи? Менде көп болот. Өз учурунда башталган той. Менке баягындай кичинекей тойлорду, баягындай туулган күндөрдү деле көп алып бара берем шаардачы. Анан ошого алар келе берет. Эрте келип алсак. 1 саат мурун деле башталып кетет. 10, 20, 30 адам. 10, 20, 30 адамды ал түшүнсө, массалык тойлор, мисалы үчүн, убагында башталганда мен рахмат эле айтам да. Кирип калат го. Ошол моментте убагы болду, всё, кеттик деп туруп башта берет. Башталып кетет. Суроого көңүл бурабыз. 2017 жылы СНГ же КМШ өлкөлөрүнүн ичинде ушундай бир сынак мелдеш болгон. Авиакомпаниялар арасында, КМШ өлкөлөрүнүн авиакомпаниялар арасында сынак болгон. Ошондо Өзбекистан аба жолдору авиакомпаниясы ушул номинация боюнча, кайсы бир номинацияны айтып атам да, КМШ өлкөлөрүнүн ичинен 1-чи орунду алган экен, Манас мырза. Кайсы бир номинация боюнча. Ал жер номинация бар да, эң мыкты мындай деген. Сиздерге суроо. Өзбекстан аба жолдору авиакомпаниясы кайсы номинация боюнча КМШ өлкөлөрүнүн авиакомпаниялары ичинен 1-чи орунду алышы мүмкүн? Кетти минута. Багыт боюнча туризм. Вот сен Бир окугандай болгон ошо. Манас деп кайрылды да. Эме элөө же баягындай. көп жүргүнчү
Ташкент аэропорту мен көргөн эмесмин мисалы үчүн. Жок, Өзбекстанда эме да, Америка баягы. Ушул сыяктуу эмеспи? Эң көп эме каттам Каттам ошо багыт. Неге дегенде СНГдан бир эле Ташкенттен эме болгон, Дубайга, Бирок Көп эл учат. ол Казакстанда деле бар, бирок Өзбекстан более расширенныйраак да, санында, адам санында болот. Индияга деле Өзбекстан. каттам эме Кымышы ичинде болушу мүмкүн ушу каттам. багыт көп. Эң көп ошо кымыш болуп турган. Ташкенттечи. Кенеги сурасаң полный көргөзүп кетет да. Урматтуу алпарчу, биз даярбыз. Ким жооп берет? Бул суроого Темирлан мырза жооп берүүгө аракет кылат. Темирлан мырза. Урматтуу алып баруучу, биз эми чечимди тезирээк эле чыгарганга аракет кылдык, себеби биз азыр деле көрүп жүрөбүз. Биз баягы дүйнө Европага барарда через деп коет, через Ташкент учуп атабыз. Мисалы Ташкент учушат көп биз билгенден. Ташкенттен кээде арзан чыгып калат ошо Европага, дүйнөнүн булуң бурчунан. Даже мен Бразилияга эмелерди да уккам, учкандарды. Ошого биз ойлойбуз эң көп каттам багыт ошол Ташкенттен алган Өзбекстан депчи. Эң мыкты авиакомпания деп койсок, Тамагаш менен Эң мыкты тейлөө. Макул, эң мыкты тейлөө. Эң мыкты тейлөө деген номинацияны Өзбекстан биринчи орунду алышы мүмкүн деген жооп болду. Жооп кабыл алабыз. Макул, мен туура жоопту айтайын. Өзбекстан дегенде Төлөгөн мырза, сиз эмнени биринчи сизге эмне назарыңызга келет? Өзбекстан дегенде кичпейт, анан меймандостугу, ушундай бир баягы адамга, мейманга мындай ээлип, ушундай бир кичпейлик менен, сылыктык менен мамиле кылгандыгы ошо. Дагычы, Замир. Негизи тамак аш деп да көбүрөөк неме болот, потому что алар көбүрөөк мээнет кылышат да. Баракалла. Маселе ушул жерде, урматтуу команда. Өзбекстан авиакомпаниясы эң мыкты ашкана же болбосо эң мыкты тамак аш тартуулоо номинациясына биринчи орун алган. Керек болсо эконом класска дагы палоо, шакарап жана башка тамактарын таратып жиберген буларчы. Эконом класска дагы. Эң мыкты тейлөөгө кирет да бул дагы. Жок. Манас айтып аткан. Эң мыкты тамак аш. Бул өзүнчө номинация. Тейлөө өзүнчө, Замир мырза. Тейлөө ал көп тармактуу да эми. Айтып аттык эле аш деп. Сөп билесиздер, өзбек кухнясындагы ашканасы аябай ар түрдүү да. Азизбек Матраимов телевизордагы дагы бир упай алып келди. Эми эсеп 5-2 болду. Эми маселе олуттуу, Замир мырза. Маселе олуттуу. 4-раунд. Ташкентке барган аш жегенсизби, Жомарт? Аш жегенсиз, Ойлоп калганбыз да биз, чын айтып. Оңой эле деп. Элестетиңиздер, 10 республиканын ичинен алыш оңой эмес номинация. Бул маалымат негизи угуп тамак аш. Бехрус Бирдалов Өзбекстандан, Ташкенттен силерге каршы суроо өтүнөк. Ат атаса куту сүйүнөт дегенде. Урматтуу билермандар. Чыңгыз Айтматов дейт. Чыңгыз Айтматов, кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов балалыгын ушинтип бир эскерет дейт. Айылда адатта аксакалдар жыйналып отуруп калар эле дейт. Ошондо аксакалдар бизди, жаш балдарды чакырып, биз бала кездебиз дейт, бизди чакырып дейт. Бизге бир суроолорду бериши дейт аксакалдар. Ошол суроого жооп бере албаган бала аябай уят болуп, намыстанып калчу экен да, Жомарт. Эмне үчүн мен жооп бере албай калдым буга деп. Аксакалдар ушуну менен биздин намысыбызды сыначу дейт. Ушул суроо менен. Эми силерге суроо. Аксакалдар жаш балдарга кандай суроолорду бериши мүмкүн эле? Минута кетти. Биз даярбыз. Ким жооп берет? Төлөгөн мырза жооп берсин. Төлөгөн. Команда менен кеңешип ушул Беришпей эле десең. алдын ала жооп берели деп. Илгери ошо аксакалдар чогулуп отурган жерде кичинекей балдардан бизден деле ушул кимдин баласын, кайсы уруудансың, жети атаң ким деп ошонун Санжирадан ошону сурагандан намыстанды таппай калган балдар намыстанып калса керек эле. Эми аксакалдар ошол кезде ошонун кичинекей балдардан жети атасын сураган деп. Санжираны сураган да эми. Санжира жети атасын сураган деп биз жооп айта алабыз. Тегин.
Аксакалдар балдардан жет атасын сураган экен. Жооп тура. Жет атаңызды айтып бере аласызбы, Төлөгөн мырза? Ооба. Айтыңызчы. Өз атам Абжапар, чоң атам Исмайыл, андан чоң атам Казмат, Медер, Күндө көчөр, анан Элтүс. Жет атам болушу. 6 болуп калды. 6. Өзү менен жети болосуз да 8-чи болот. Жомарт, сиз билесизби? Биринчи. Атаңызды айтпайсызбы? Жомарт, сиз билесизби? Жомарт, атам Дооранбек, чоң атам Адамбай, бабам Турдубек. Ушул жерден менде мындай заблуждениялар болуп калышы мүмкүн, бирок мен атамдар кечирет деп ойлойм. Ормоке, Табылды, Шапак, андан кийин Богачы, андан кийин менде Төлөйкөн болуп эсептелинет да. 8-чи ошо менде тегин болуп Богачыга барат, андан кийин уже чоң болуп Төлөйкөн айтылат да. Өзүңүз бирок жет атага азырынча кирбейсиз. Атаңыздан эсептелет да. Эсеп 5-3. 5-3. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү оюндун катышуучулары, сиздер үчүн өзүмдүн автордук чыгармалардын бири Мейли деген чыгармамды карап берейин. Кабыл алыңыздар. Замир мырзадан музыкалык тыныгуу. Эми кичине кан жүгүрдү командага. Жамалдин Нурбаев, Араван районунан силерге каршы суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. Мындан 60 жыл мурда космонавттарды тандоодо кээ бир параметрлерге көңүл бурушкан. Мисалы,
Ал адамдын бою 170 сантиметрден жогору болбош керек. 170 сантиметрден жогору болбош керек. Капсулага батпай калат анда. Жашы 30 жаштан жогору болбошу зарыл. Дене мүчөлөрү бүтүн, ден соолугу чың жана спорт чебери болушу керек. Аскери учактын тажрыйбалуу учкучу болушу дагы зарыл. Азыркы кезде деле ушул параметрлери дээрлик сакталып келет. Бирок космонавтика илимдери тарыхчысы Александр Хохловдун айтуусу боюнча, тандалып аткан космонавттардын денесинде ушул нерсе байкалган болсо, анда анын космоско учуусу кооптуу деп эсептейт. Мындай адамдын ички психологиялык абалы туруксуз болушу мүмкүн дейт экен. Сиздерге суроо, урматтуу команда. Тандалып жаткан космонавттын денесинде эмне болбошу керек, Замир мырза? Кетти минута. Неме кылат экен да бул? Татуировка 60 жыл мурун татуировка жок болчу, ошондой эмес. Бирок ал таасир этпейт да ички. Биздин психология жата турган нерсе да татуировканы биздин жеке элемде өзүнүн аллергия жок. Тиштери да бүтүн болуш керек. Тиштери бир дапка чебеш керек. Мүчөсүнө дейт. тиштерисинде болот да. Аллергия денеге не чыгат да? Аллергия чыгат, татуировка болот, сөөл болот. Ушу жара сыяктуу нерселер эмес, а? Жара болушу мүмкүн эмес болушу керек. Болбошу керек деп атат да. Значит бул менче бир адамдан бир нерсе кылынган, анан ошол нерсенин негизинде эме болот. Может Татуировка суицидный болуп кетиши мүмкүн. Шрам Деле шрам болушу мүмкүн. Мисалы, эгер космонавтка чыгам деп ушундай даярданып аткан адам 30 жашта отпай 30га чейин, значит татуировка кылдырбайт да ол. Жок, ар кандай да ал чейин жаштар кылдырат. 12 жаштан баштап кылышат. Мисалы шрамды көрүп алып психологик сыяктуу кыйналбайбы? кыйналат да, ошо психологиядан. Шрамды көрүп алып да. Замир ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Темирлан. Темирлан мырза жооп бериңиз. Команда эки вариантка токтолуп атабыз. Бирөөсүн кабыл алабыз. Ооба, негизи ошол азыр биз татууну айтып атабыз көпчүлүгүбүз, бирок эми татууну космонавтка кызыгып жүргөн адам жашынан бери окуп аткандан кийин ондой нерсеге барбаса керек деп ойлойбуз да. Болуп калышы мүмкүн. Экинчи вариантыбыз биз эми ошол денеде азыр тиш дедик, бирок биз денеге өткөндүктөн ошо шрам жарата албаш керек. Эч жерден жашнанбы же эме болупчу. Ошого токтолуп атабыз. Мага кайсыны сунуштайсыз? Шрам. Денеде ошондой суицид ошого нерселер болбош керек экен. Кыргызча тырык дейбизби? Тырык. Жооп кабыл алынат. Азыркы кезде деп айттым мен суроодо. Азыркы кезде да ушул параметрлерге кошумча дагы денесинде ушул нерсе болбошу керек дедим. Албетте бул шрам эмес. Сиздер назарга албай койгон татуировка болчу, урматтуу команда. Денеде татуировка болбош керек. Себеби бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар Европа жакта же Россия дейбиз айтат. Ошон үчүн эки вариантка токтолбош керек да. Команда шрам деп туруп алды да. Татуу деле менден чыккан өзү ол. Татуу деле сизден чыкты. Жомок айтып атты татуировка деп. 6-3 эсеби. Оюн жыйынтыкталып атат 6-3 эсебинде. Тик каршы команда жеңилип калды. Бир үнөм да калып кетти, мынакей бонус калып кетти. Оюнга кандай баа бердиңиз, Самир мырза? Оюн абдан кызыктуу болду, суроолор да абдан кызыктуу болду. Бүгүн тилекке каршы бир аз ийгилик биз тарапта болгон жок. Буюрса кийинки оюнда жакшы оюн көрсөтөбүз деген ойдомун. Мындай көрсөтүш биз Лемондордун клубтан оюнчулары деле көрсөтүп келет атат. Ооба, бул трагедия эмес, чындыгында. Кайсы суроо жакты, Замир? Мага эми өзүм чыгармачылык адам катары болгондуктан Наталинин ыры жана баягы фристайл тоонун ыры. Ошол суроо кызыктуу, жакшы суроо, Александр Герасименковдун суроосун Замир мырза капитан кызыктуу суроо болду деп эсептейт. Рахмат. Семетей мырза, чыгармачыл топтун оюнуна күбө болдук. Мен биринчиден ыраазычылык билдирем, ушул сиздин чакырууңузду кабыл алышып, оюнга келип, ушул жерде катышып беришти. Бирок бул трагедия эмес, сиз айткандай. Мындай көрсөткүч ордодо деле болуп турат.
Анан айтайын дегеним ушул команда курамын сактап, кээде биздин оюндарга келип катышып, расмий катталып дегендей бизге расмий мүчө болуп калса деп тилейт элек. Күчтүү команда чыгат. Күчтүү команда чыгат. Балдардын ой жүгүртүүсү мыкты экен. Бизге бүгүн өтө жагымдуу маанайшат деп коебу, маанайшат оюнду тартыла беришти. Оюнда 3-4 билерман айырмаланды, бирок арасынан мен Төлөгөн мырзаны мыкты билерман деп таптым. Мен бул команданы эгерде болсо бизде билерман квиз, билерман таймаштар болот да. Ошолго мындай сунуш кылат элек, чакырат элек. Эгерде болсо ошол оюнга катыштырса, дагы эфирден сырткары дагы машыгуу болот эле да. Катышабыз деди Замир. Анан экинчиден бул жерде Замир мырза, дагы ушул Темирлан мырза, эми жана төрөгел да, башкалар, бирок бүгүн мен жеке ушу Жомарт мырзаны бааладым да. Сөзү оригиналдуу, сонун идеялар чыкты Жомарт мырзадан. Өзү айткандай бир аз мүмкүнчүлүктүү, бир аз шашып кетип атты, бирок өтө сонун идеялар чыкты Жомарт мырзаданчы. Ошондо бир аз пайдалана албай калды, жалпы команда болупчу. Анан кийинкилерге ийгилик болсун, бирок чындыгында булар эл адамы. Суроо боюнча мен дагы кошулам, бирок жеке мисалы үчүн мен атайын ушу Бекрус Бердал берсе керек. Бул атайын Айтматовду окуйт экен, кыргыз элисинин сыймыгы, дүйнөлүк кыргызды таныткан биздин Чыңгыз Айтматов албетте маанасыбыз. Ошондуктан мен ойлойм, ушу кыргыз эли ар дайым жет атабызын билип жүргөн, үрп адатты сактап жүргөн, атайын Айтматов боюнча изилдениптир. Ошондуктан жет атабызды баарыбыз билишибиз керек, кайсы жер болбосун. Мен ойлойм, ушу суроону мыкты десек дагы болот. Рахмат. Оюндун соңун албетте биз жакшы маана менен жыйынтайбыз. Биздин башкы өнөктөшүбүз Барболдон Шириндиктер студияга. Эме биздин утулганыбыз Барболдон ширин торт жана кекслер, токочтор, пряниктер сиздер үчүн болсун. Кабыл коюңуздар. Барбол адал таттуу дайыма жаңгана. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Чоң рахмат Замир мырза командасына.